сүннөттөрдө айтылгандай биринчи эмне кылыш керек? Эң негизгиси жууну кусул кылуу, бул 2 айтта тең, ошондой эле таза кийим кийүү, мисвак колдонуу тиштерди, ошону менен жыттуу нерселерди себинүү, кийимдердин эң бекитип койгон, эң тазасын, эң сонунун татынакайын кийүү, эң кымбатын кийиш керек. Эң кымбатын десек де болот, эң татынакайын кийүү кийимдердин, ошону менен бирге жана биз айтып өткөндөй тууган урукка каттоо, тууган уруктан кабар алуу. Биз айттык, эң сап башында ата эне турат. Ата энеге барып, кабар алып, эми кээде алыс болуп калса, анда айла жок телефон чалат да. Бир шаарда, бир айылда турган болсо, сөзсүз барып, ошондой тууган урукка барып каттоону бекитиш керек. Эми акыркы учурларда, чынын айтканда, каттоо бир аз мурдакыдай эмес адамдардачы. Телефонго ишенип калабызбы, же ишибиздин көптүгүнөнбү, мурдак окшоп эле башка учурларда эле туугандыкына бара берүү билинбеген менен азайып баратат. А исламдын максаты тууган урук менен каттоо. Василул архам деп келет пайгамбар буйругунда, тууган урукка каттагыла дейт. Эми ушундай себеп күндөрү, бир себептер менен кайра көбүрөөк каттап, муну адат кылышыбыз, пайгамбарыбыздан келаткан өзү адат, бар нерсе. Буну биз азайтып кетип атабыз, кайра көбөйтүшүбүз керек да. Максат исламда тууган урук менен каттоо бул өтө зарыл. Тууган уруктан үзүлүп калуу дуалардын кабыл болбоосуна себеп. Мына, тууган уруктан үзүлүп коюучу. Ал эми таарыны урушуп кетип, неме кылып койсо, балким дуасы такыр кабыл болбой аткан чыгар анынчы. Телеги. Ошон үчүн бул айт ушундай адамдарды бириктирип, жети жерге баруу деген сөз бекеринен эмес. Айтта ушулар менен барып, кичине көңүл ооруп калгандар жазылат, салам менен, тамак ичиш менен ортодо ынтымакчылык пайда болот да.